رمضان يجمعنا يهدي لنا الحب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatlı Kırgızstanlıklar, hormatlı mekendештер, hormatlı qadırlı musulman bir tuğanlar. Sizlerдің barыңыздарды келе жатқан ıyık Ramazan ayı менен құттықтаймын. Алла Тағалам берекелі Рамазан айын барыбызға құттық қылсын, елімізге, жұртымызға жақсылықтарды берсін, барыбызды екі дүниеде бақытлы инсандардың қатарына қоссын. Assalamu alaikum. Hormatlı bir tuğanlar, bardığınыздарды берекелі Рамазан айы менен құттықтаймын. Құдай Тағалам барыңыздарға арулық дұролығын болсын. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулмандар. Рамазан айыңыздар берекелүү болсун, туткан орозоңуздар кабыл болсун. رمضان يحيينا ليعيدنا للنور. Assalamu alaikum. Ramazan ayыңыздар құтты болсын. Майрамдық оозу ачаттуу берүүбүздү баштамакчыбыз. Бизде бүгүн берүүбүздүн коногу Расул Акрам Ислам институтунун маданият бөлүмүнүн башчысы Мариям Исмаилова эже бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кош келипсиз. Курсанчылыктабыз, рахмат. Рамазанда майрамдык маанайыңыз кандай? Аябай сонун, жакшы. Рамазан айы сиз үчүн кандай? Рамазан айы мен үчүн бир аябай бир ыйык айлардын биринен деп айтамын. Анткени ушул айда Аллах субханаху ва тааля Куранын толук түшүргөн, Куранды кадыртын күнү түшүрүп бүткөн. Ушул айларда частично түшүрүп турганда, ошон үчүн Рамазан айы бул ар бир инсан үчүн, ар бир мусулман үчүн бул аябай жеңилдик, аябай бул руханий да, физический, морально дегендей бар жагынан жеңилдик, анан өзүнчө бир кыйынчылыктарды, бир оорчулук нерселерди бошотуу, ошонун айрылуу деген деп эсептейм. Мен өзүм үчүн ошондой да. Мен өзүм. Орозону канчадан бери кармайсыз? Орозону ошол 18 жашымдан бери кармайм. Анткени 11-классты бүткөндөн кийин эле анан Ислам институтуна тапшырып окуп калып, ошо 1-курстан эле баштап тутуп баштадым. Алхамдулилла. Диний билимиңиз бар экен, ошол тууралуу. Ошол 11-ти бүткөндөн кийин эле 99-жылы бияка окууга тапшырабыз деп шаарга келип, Ислам институтуна апам, Аллах разы болсун, апам настоять этип, азыркы жаштарда кыйын болуп калды. Ошон үчүн Ислам институтуна эле тапшырып окусаң, өзүң үчүн да пайда, биз үчүн да пайда деп апам эметип калганынан анан институтка тапшырып 5 жыл илим алдым. Алхамдулилла. Мабасабыр Досболуулу деген устазым, ректор, ошол Расул Акрам институтунун ректору, основатель 99-жылы. Андан да илгерирээк ачылган ал. Балдар окуп келип атып, анан биз биринчилерден болуп ошол жылы тапшырып 5 жыл окуп бүтүрдүк ошол институтта, алхамдулилла. Азыр аталган институтта өзүңүз маданият бөлүмүндө башчысыз. Кандай маданий иш-чараларды уюштурасыздар? Бизде эгер башынан түшүндүрүп айтып кете турган болсом, биз өзүбүз 5 жыл окуп бүткөндөн кийин бир 3 жыл иштедик. 2 жылдай да, 3 жылга жетпей иштедик. Анан турмушка чыккандан кийин тилекке каршы бүт аял устаздар баарыбыз турмушка чыгып кеттик. Анан балдар кичинекей болуп, анан кызмат өтөө деген бар, ошонун баарыны жазап атып, сабак берген киши болбой калып, тилекке каршы токтоп калды, жабылып калды. Аялдар бөлүмү жабылып калып, ошондон 10 жыл өттү да. 10 жылдан кийин анан кайра өзүбүз кыздар чогулуп, бул биринчи мындай болгондо, мен жанагы Хадижа фитнес клубу, эстетический центр болуп ачылып атпады беле, аял үчүн ден соолук, аялдар үчүн анан сулуулук, анан ден соолук деп иштеп аттык. Ошону иштеп атканда, ошону ачып иштеп атканда, анан мен устазыма кайры бардым. Айтып, эмне мен алектигимди айтайын деп устазга барып кайрылып, иштеп жатканыңыз тууралуу маалымат берип коеюн деп бардым. Берип коеюн деп, анан кандай ойдосуз, ушундай деп иштеп атабыз, мына ачтым деп барсам, анан устазым айтып калды, Кудайга шүгүр, илимиң болсо, илимдүүлөргө мынтип эле спорт менен эле машыктырган анча жарашпай калат экен. Ошон үчүн илим да кошуп койбойсуңбу.
ошол эле эмеге образование аялдар үчүн азыр аябай зарыл болуп атпайбы? Бир жалаң гана диний эмес, аялдар үчүн керектүү билим бере турган бир центр кылып койбойсуңбу анда дегенден эле мен жармаштым устазга. Устаз анда аялдар бөлүмүн кайра ачпайлыбы? Сиз жардам бербейсизби анда? Уруксатыңызды бербейсизби? Ушул Расул Акрамдын кайра ушу мурдагы бар аялдар бөлүмүн ачалы, бирок уже башкача пландар менен. Анткени биз ошо кыздар чогулдук, бардыгыбыз баарын чогултуп. Бүтүрүүчүлөр баары чогулду. Ооба, баары чогулуп. Ошол өзүбүз 5 жыл устаздын колунан илим алганбыз да, бияктан эч жака барган жокпуз, ушактан жалаң өзүнүн колунан илим алып. Кээ биркилер 2 высших образования болуп, мен деле тапшырып национальныйга. Анан неоконченный высший болуп калып, балдар менен эметип эле окууну бүтүрө албай. Анан ошондо макулчулугун берди устаз. Анан мен пландардын кандай кылышын бардыгын айттык. Биз жаш кыздарды албайлы. Анткени жаш кыздарда өздөрү жогору билимге ээ болуу талаптары бар. Ошого мүмкүнчүлүктөрү бар. Аларды эми исламга үгүттөө турмушка чыккандан кийин эле болсун. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат го, мен динде эле карманып турган молдолорду, жалаң эле молдолорду динди карманып тургандарды эмес, башка жогору билими бар адамдарды көбүрөөк сыйлайм деп айтты да. Ошондо мындайча айтканда, динди да билет, диний илими да бар, анан жогору билими да бар. Ошол кишилерди мен жогорураак көрөм, көбүрөөк сыйлайм деп айтканда. Ошондуктан биз айттык, жаш кыздар 11-классты бүткөндөн кийин, орто мектеп бүткөндөн кийин жогору окуу жайына тапшырып, ошол жактан билимдүү болуп, бул дүйнө жагынан билимдүү болуп, анан турмушка чыгат. Турмушка чыккандан кийин кыздарды баарыбызга белгилүү эле таштап коет да баарын. Же өзүнүн адиси боюнча иштей албайт, же болбосо бир жака бара албайт, жаш бала деп. Анан биз именно эмне бир изюминка ойлоп тапканыбыз, биз ошол турмушка чыккан жаш келиндерди балдары менен чыга албай турган. Анан көбүнчө эле жаштар дагы эле балдарыны ата-энелерине карап коет го. Мүмкүн болбой атат. Ооба, мүмкүнчүлүктөрү болбой атат. Анан апаларыбыз неберелерин карап отуруп калышат. Куран үйрөнөйүн десе же, динди билейин десе же, баягы эле өнөрчүлүккө барайын десе, мүмкүнчүлүгү ошолорго биз садик ачабыз деп. Ушул план менен кайрылдык устазга, программаларыбызды айтып. Азыр иштеп жатат бул программа. Ооба, биз 1 жыл болду иштегенибизге, октябрдан, 2015-жылдын октябрында ошого жетишип, сентябрдан жетишпей калып, октябрдан жетишип, октябрдан иштей баштадык. Отдельно садиги бар. Аялдар, жаш келиндер ооба келип, өздөрү менен чогуу 2 баласы барбы, 3 баласы барбы, үйдө тыштаганга мүмкүнчүлүк болбой калса, өздөрү менен чогуу алып келип садикке киргизип коет балдарын. Садикте кадимки эле тарбиялоочулар бар, нянькалар бар, карап турат. Ясельный, анан жогору группадагы деп 2ге бөлүп койгонбуз. Ясельныйды башка карайт, 6 айдан баштап деп алдык. 6 айдан 1,5 жашка чейин ясельный группа карайт, калгандарыны чоң. Өздөрү кирип билим алышат. Анан аялдар үчүн ким берет? Азыркы учурда айрымдарда көрүп отуруп кызыгып калышы мүмкүн. Ооба, анткени биз ошо өзүбүз бүтүргөн эле устаздар беребиз. Мен берем, анан мени менен чогуу иштеп окуп бүтүргөндөр берет. Ар бир эмени. Бизде диний сабагы 3 эле сабак бар. Негизги диний бул акыйда, фик, анан Куран. Куранды жаттоо, котормолорун ушинтип. Көбүрөөгү бизде кандай десем бир курс сыяктуу болуп кетип атат да, тилдер. Араб тили бар, англис тили бар, тигүүчүлүк бар, сайма саюу бар, кол өнөрчүлүккө да көңүл бурулат. Кол өнөрчүлүк бар, ооба. Анан баягы тигүүчүлүк болгондо да технолог, бычмачы, ошонун баарын өзү дизайнер, ошонун бүт бардыгы бар да ичинде. Плюс кулинария бар. Ар биринен ошо өзүнүн адисини алып келип сабак бердиргенге аракет кылып атабыз. Аялдарга деле ошол мүмкүнчүлүктү бергенге аракет кылып атабыз. Иншалла. Бул канча жылдык окуу же 1 жылдык менен чектелет? Жок, 4 жылдык окуу. 1 жыл тапшырса 4 жылга. Ооба, кадимки баягы документтер менен эле институтка кантип жогору окууга тапшыргандай эле аялдарыбыз, апаларыбыз, 60-62 жаштагы апалар бар. Небелери менен келишет. Кулинариядан кадимкидей эле мактанып калышты. Конокко барганда өзүбүз бышырып алып, таң калдырып, өзүм бышырдым деп алып барып атабыз деп. Анан диплом берилет бүткөн. Ооба. Бирок жылда жаңы набор болобу же? Жылда жаңы набор болот. Ооба. Июльдан баштап августтун аягына чейин жаңы кайра жаш келиндерди, балдары менен апаларыбызды кайра. Анан сизде Хадичада иштеген, ошолну жетектеген жетекчи катарында билебиз. Анан айырмачылыгы кайсынысы жан дүйнөбүзгө жакыныраак болуп жатат? Жакыныраак экөө тең. Анткени мен экөөнү
чогулуп турдум бир жерге. Биринчи мен ушул умтулуп аракет кылганым эле аялдар үчүн ушул жоолукчан мусулман бир туугандарыбызды, эже сиңдилерибизди сулуу болсо, ден соолугу чың болсо, ошол иштеселер, аракет кылса, үйдө отурбасалар деп ушинтип жүргөм да. Анан устаз менен кеңешкенден кийин эле бул идея туулуп калып атат. Өтө сонун болуп калды да, анан менин ошол өзүмдүн ойлоп ниет кылганыма жараша болуп калды. Анткени мен айтып атпаймынбы, аялдар үйдө көп отуруп калбасын. Анткени аял үйдө отуруп калганда эмне үчүн дегенде, бул аял келечектеги биздин депутат, президент, кандай бир кыраан чыккан инсандарыбызды, улуу инсандарыбыздын баардыгын тарбиялап чыгарган бул эне, бул аял заты. Эне мектепте пайгамбар жөнүндө айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, эне мектеп. Ошон үчүн пайгамбар көбүнчө баса белгилеп кеткен. Күйөөлөр эгер илимдүү болгон болсо, ошо билген илимиңди аялыңа үйрөткүн дейт. Анткени сен балаңды тарбиялап чыгаруучу аялың деп айтып атат да. Ошон үчүн биздин аябай аракет кылып, ушундай басым коюп атканыбыз ушул болуп атат. Аялдарды үйдө отурбагыла, балаңарды караган киши болсо, балаңар менен чогуу келгиле, илим алгыла, билим алгыла. Силерде стресс, депрессия дегендер бар да. Ошолорго көбүрөөк аялдарда ооба. Анткени баласыга эрте тарбия берүүчү бул эне. Эмнени сыртка чыгып, эмне өзгө кызыгып, эмнени алып атса, ошону келип балдарга айтып берип, балдарын ошонун эмесинен тарбиялайт да. Бизде бала тарбиялоо деген да сабагыбыз бар. Бул жаатында да берүүнүн жүрүшүндө бир сөз сүйлөшөбүз. Анан өзүңүз ушул жаккан кесип менен иштөө дайыма рахат тартылат эмеспи? Ооба. Канчалык деңгээлде сиздики? Меники билбейм, ушул деңгээлдин канчалык чоң деңгээл болсо ошол деңгээлде деп ойлойм. Анткени өзүм идеяларды ичимде ушул эмне оюма келип аткан нерселердин баардыгын ишке ашып атат да, ашып атканына ушунчалык кубанычта болуп, ушунчалык ойлоп атам да, мен жогорку деңгээлде болуп атат го өзүмө жаккан. Аллах Таала билүүчү дейт. Кылган ишибизди Аллах Таала кабыл кылсын. Азыркы учурда канча айымдар билим алышат? Канча? 40 эже сиңдилерибиз илим алып атат. Анткени алардын арасында жалаң эле апалар эмес, жаш кыздарыбыз да бар. 9-классты бүткөндөн ооба. 40 группа болуп бөлүнөт, э? 40 группаны 20дан кылып, 2 группа кылып бөлүп койгонбуз. Азыр ошо 2 группа болуп, биринчи, экинчи группа болуп. Буюрса, быйыл биринчи бүтүрүүчүлөр эмес, биринчи курсту бүтүрүүчүлөр, э? Ооба, биринчи курс болуп атат. Эгерде кандайдыр бир жагдайлар менен окуй албай кетип калып аткандар болсо, аларга биз сертификат берип атабыз. Ушунча жерге чейин окуду, момчалык илим алды, момчалык билим алды. 4 жылдыкты бүтүргөн болсо, кадимки диплом берилет. Ошол диплом ичине адистиги жазылат. Балким бул технолог болуп чыкты деп жазабыз. Ошол бир адиске ээ болуу менен аялдар диний да илимге ээ болуп алышат да. Мындай билинбей туруп эле, бул аялыбыз фик жагынан да адис болуп кете берет. Мисалы, юриспруденция, исламская юриспруденция бул фикта. Акыйда бул таухид, единобожие, Аллахтын жалгыздыгыны билүү илими. Анан Куран эң бир зарыл болуп аткан, бул араб тили менен үйрөнүп, ошону окуп, анан азыркы апаларга, үйдөгө отурган апаларыбызга бул эң жакшы нерсе деп ойлойм да. Анткени картайганда эмне менен алектенет? Ошо отуруп алып Куран окушат. Алардан ыраазы болуп жатса керек. Анан Куран деп айтып калдыңыз. Рамазан айы бул Курандын айы деп билебиз. Рамазанда өзүңүз үчүн Курандын ордуганда канча хатым кылганга жетишесизби негизи? Ооба. Рамазан айы болгондо, мына жакындап калды Рамазан айы дегенде эле уже ниет болуп баштайт менде. Мен айтам да, мен ушул 3 жолу хатым кылганга аракет кылам. Анткени Куран 30 парадан турат да. Анан 10 күн, 10 күндө окуп бүтүргөнгө. Ошону ниет кылганда Аллахым убакытыңды ошого бөлүп берет экен. Башка убакытта, мисалы, окуйм десең жетишпейсиң го. Бир баракта окуп, бир сүрөнү окуганга да жетишпей каласың. Вот Рамазан айында именно ушул 10 күндүн ичинде мен хатым кылганга успеть этем да, жетишем. Машалла, аябай ушул ниеттин күчтүүлүгүнө баа берем да. Андан тышкары дагы орозо ибадатын айтып атпайсызбы? Орозо ибадаттары кандай ибадаттар? Негизи өзүңүз орозо ичинде кандай иштерди кылып калууга ашыгасыз? Орозо ичинде биринчи эле мен бул биринчиси орозо кармоо. Орозо кармагандан кийин мен жакшы өзүмдү жакшы жакка тарбиялайм. Балдарыма жалаң гана жакшы сөздөрдү айтам. Аллахты даңктоо болот. Эртеден кечке бул зикир, Куран окуу.
орозо ичи, барып башка жерге бирөөлөргө бир сабак бергенге аракет кылам. Кичине бир 3-4 аялды чогулта калып эле, айыл жакта болсо да барып, ошолорго Рамазандын улуулугу жөнүндө, Кадыр түн жөнүндө, мисалы Кадыр кечеси бар да, ошол Кадыр түнүнүн кандай улуулук жөнүндө, ошону кандай тосуш жөнүндөгү маалыматты, илимий маалыматтарды, диний маалыматтарды жеткиргенге аракет кылам. Ушул күнгө чейин болуп атты, альхамдулилля. Пландар. Анан кечкиси кадимки баягы ибадат. Бул ооз ачкандан кийин таравих намазын окуу, өзүнчө бир рахат да, алчы өзүнчө бир рахат. Аны окуш керек, окугандар гана анын рахатын сезсе керек. Ооба, ооба. Окуп баштап көргөндөр деле сразу сезет рахатын. Анткени бул сезимди айтып бере албайсың да, бул сезимди ошону жасап аткан киши өзү гана сезет. Балдарды тарбиялоодо кандай эреже менен тарбиялайсыз? Алар да сиз менен зарлыкта үй бүлөдө сиздер менен бирге зарлыкка туруп ооз ачуу, жабуу деген нерселер барбы балдарыңыз арасында? Сиздер менен бирге орозо кармап калган жаштагылар бар чыгар балким. Мен улуу кызым быйыл 10го чыкты, былтыры 9 жашка чыкты. Мен орозо кармайын деп аракет кылып биз менен зарлыкка турат. Бизде мындай да, зарлыкка турганда балдарым баары туруп алышат. Анан ой, уктай бер, азыр сен сага болбойт. Ооба, сен кармабайсың десе, мен 9га кирдим деп кызым аракет кылып 2-3 күн тутту, кармады. Анан ден соолугу эметпедиби, жаш бала да. Анан кыйналып кетти окшойт, ысыкта. Анан апа суу сап кеттим, суу ичип коеюн тигил бул деп анан айттым, кой балам, анан 10го 11ге чыкканда өзүң кармайсың деп. Анан кичинекей балдарым кадимкидей туруп алат, өзү менен чогуу чай ичишет. Намазды окушуп, багымдап намаздан кийин кайра укташат да, жатып. Негизи бул туура нерсе экен. Балдарыбызды дайыма зарлыкта ойготуш керек экен. Чынында алар Рамазанга болгон сүйүүсү ойгонот экен да, ушу менен билинбеген менен. Андыктан анан зарлыкта береке бар деп коет эмес, канча кичине суу ичсең дагы Аллах таала береке берет. Негизи баланын өсүшү баягы ата энени көрүп, анан үйдөгү болуп аткан атмосфераны карап чоңойот деген бул 100% туп-туура нерсе. Ошол Рамазан айыны канча күтүп, мисалы биз зарлыкка деп тамак даярдайбыз да, ошол нерсени менин балдарым рахаттануу менен кабыл алышат. Анан азыр орозого апа деп жерде мен мисалы биз зарлыкка турсак, өздөрүнчө башкача элестетип алып турушат да. Анан мен орозом, мен кичинекей кызым бар, быйыл 6га чыгат, Кудай буйрса. Ошол 5 жашында туруп алып, анан эртең менен тамакты жейт, биз менен чогуу зарлыкты жейт да ооба. Туруп кайра жейт. Уктайт да, жатып уктайт да, анан уйкудан турганда балада аппетит жок болуп калат да, анан ойноп жүрөт да. Мен айтам, Сабира кел тамактан ал, апа мен орозомун деп коет да. Ушул нерсе да балдарга баягы айтат эмеспи, ата эненин жүрүш турушу, үйдөгү сүйлөгөн сөздөрдүн баардыгы бала үчүн тарбия болот деп. Анан мен ойлойм да, мисалы диний инсандар булар кечке Аллахтан коркуу, Аллах ким экен, кандай Аллахты тааныш керек, Аллахка кандай ибадат кылыш керек. Анан Аллах бизге эмне деп айткан? Мисалы адал тамак, жакшы сөз, жылмаюу, анан урматтоо, ызаттоо деген сөздөрдү биз өзүбүз жазап атып эле балдарыбыз ошо бизди көрүп жазайт экен. Мен ушуну тарбия деп ойлойм да. Пайгамбарыбыздын жакшы хадиси бар, эң чоң мурас бул тарбия. Пайгамбарыбыздын кайсы хадистерин бир жакшы көрүп окуйсуз жана жашооңузда көбүрөөк колдоносуз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен эң жакшы көргөн хадисим бул иннамал амалу бинният деген хадиси бар. Силердин бүт жасаган жумушуңар ниетиңерге жараша болот деп. Ушуну мен кайсы жерге барып, кимге таалим айтамбы, диний даават айтамбы, мен ушул сөздөн баштайм. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси биринчи өзүнүн сахабаларга айтканы да ошол иннамал амалу бинният деп айтканда, силердин ар бир ишиңер ниетиңерге жараша болот деп. Бул акыйкатта ушундай, бул аябай чындык. Киши эмнени ниет кылган болсо, ошол ниетке жараша ишке ашырат экен да. Орозодо ар бир кылган ишибиз 10 эселеп сооп берилет дейт. Чынында сооптун айы да Рамазан десек болот. Рамазан айыңыз менен куттуктайбыз. Ушинтип майрамдык ифтарда биз менен бирге ооз ачып жатканыңызга ыраазычылык билдирмекчибиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Айымдардын сулуулугуна, билимине кам көрүп жүрө бериңиз. Аман болуңуз. Анда бизде Кадыр Маликовдун ислам дини боюнча бир жакшы китебин белекке бермекчимин.
ошондой эле Рамазан айынын артыкчылыгы бул дагы сизге кошумча белек болот. Буюрса жакшы маалыматты бул китептен да таба аласыз деп ишенем. Ошондой эле Кыргызстанда чыккан диний биринчи умма журналы сизге белек. Мындан да буюрса өзүңүз үчүн кызыктуу маалыматтарды таба аласыз деп. Аллах разы болсун. Чоң рахмат. Биздин да Ислам институтунан сиздерге кичине белек ала келдим эле. Бул аябай эски тарых. Бул ошол фарс тилинде жазылып калган экен. Ошону биздин устазыбыз, ооба, Омур Соронов агайыбыз менен чогуу экөө ушуну биздин устаз которуп, кыргыз тилинде бизге жеткирерлик кылып, ошол өткөн тарыхты жеткирерлик кылып которуп койгон. Ушул биринчи китеби бул, иншалла. Окуп көрсөңүздөр аябай кызыктуу. Анан Мунаббихат деген экинчи китебин бул да биздин устазыбыз которуп, анан ушинтип рух азыгы деп чогултуп кыргызча кылып которуп койгон. Таухид деген китеби бул Аллахты жалгыздоо деген китеп. Ушул таухид, ушуну да кыргызчага биздин устазыбыз которуп жазып койду. Рахмат сизге ыраазычылык билдирмекчибиз. Ушуну менен биздин бүгүнкү майрамдык оз ачуу берүүбүздү аяктамакчы. Бүгүн бизде конокто Мариям Исмаилова, Расул Акрам Ислам институтунун маданият бөлүмүнүн башчысы болду. Сиздер менен эртең ушул убакта Аян телеканалында оз ачуудан жолукканга чейин ассалому алейкум. رمضان يحيينا ليعيد